30 тема Кыргыздардын чарбачылыгы 18-19 кылымдар. Кыргыздар эзелтеден эле көчмөн мал чарбачылыгын жүргүзүп, ар дайым мал чарбачылыгына ылайык жерлерди ээлеп келген. Элибизде мал боор эт менен бирге делип эсептелип, ага аяр мамиле жасоо, аздектеп багуу эрежелери укумдан тукумга өтүп турган. Көчмөн кыргыздар жайыттарды үнөмдүү пайдаланууга, экологиялык тең салмактуулукту сактоого өзгөчө көңүл бурган. Жайыттар жыл мезгилине жараша жаздоо, жайлоо, күздө, кыштоо болуп бөлүнгөн. Кыргыз эли 4 түлүк малдан жылкы багууга өзгөчө көңүл бурган. Жылкыны кыргыздар минген, жүк ташууга пайдаланган. Анын эти, сүтү, азык катары тери жана жал куйругу чарбачылыкка, саба, жип, аркан жасоого жана башкаларга өтө кеңири пайдаланылган. Кыргыз жылкысы байыркы түрк-монгол породасына кирген. Анын бою жапыс болгону менен тулку боюнун узундугу, сөөктөрү, булчуңдары чың, өтө чымыр, туягы өзгөчө бекем, минип жүргөнгө өтө ыңгайлуу, үстү тынч болгон. Жылкынын бул породасы жоош болгону менен өтө акылдуу келип, аны үйрөтүү жеңил болгон. Эзелтеден эле жылкы баккан кыргыздар ар бир жылкынын мүнөзүн жакшы билип, алардын жашын карап туруп, тишин ачып билген. Элибиз жаңы туулган жылкы баласын кулун, 1 жашка чыкканда тай, 2 жашында кунан, 3 жашында бышты, 4 жашында 1 асый, андан кийинки жылдары 2 асый, 3 асый деп ушул сыяктуу атаган. Ургаачы жылкынын жашын байтал, чоңун бээ, эркегин айгыр, бычылганын ат деп аташкан. Көчмөн кыргыздардын чарбасында кой эң көп багылган. Алар менен бирге аз сандагы эчкилер болгон. Аларды багуу элге көп жагынан пайдалуу болгон, тез көбөйгөн, суукка чыдамдуу болгон. Жыл бою жайытта оттогон. Койдун эти, сүтү, азык катары, жүнү, териси кийим, боз үйдүн жабуулары, материалдык маданияттын көптөгөн предметтерин жасоого пайдаланылган. Кыргыздар койду жана анын продукцияларын негизинен өздөрү пайдаланышып, ашыгын товар катары саткан. Негизинен кылчык жүндүү, куйруктуу эт багытындагы койлор тоолуу жерлерге ыңгайлуу келип, тез жетилген жана бат эттенген. Кышкысын карды тээп оттогон. Кыргыз койлору алыс аралыкка көчүүгө, шар суулардан, тоодогу ар кандай татаал жолдордон, бийик ашуу белдерден өтүүгө ылайыкташкан. Кыргыздар койлорду кызыр калды, туй элеги, тубар кой, туй турган кой, ирик, бычмал, кочкор деп атаган. Койлордун жашын кыргыздар алардын тишине карап билишкен. 1 жашка чейинкилерин козу, 2 жашка чейинки ургаачысын токту, эркегин борук, 3 жаштагы ургаачысын 2 тиштүү кой, 4 жаштагысын 4 тиштүү кой же кудан кой, 5 жаштагысын дөнөн кой же соолук кой, 4 жаштагы бычмалды 1 төгөрөк ирик, 5 жаштагысын 2 төгөрөк ирик, карыган бычмалды чарк ирик, ургаачысын карыган кой деп атаган. Эчкилер деле кой сыяктуу багылган. Анын жүнүнөн жылуу кийимдер жасалган. Терисинен кымыз куюу, ташуу үчүн чанач жасашкан. Эчкинин сүтү, эти, азык катары пайдаланылган. Эчкилердин 1 жашка чейинкиси улак, 2 жашка чейинки эркегин серке, ургаачысын чебич, 3 жаштагысын жана андан жогоркусун 2 тиштүү эркеч, 4 тиштүү эчки, соолук эчки, картаң эчки деп койгон. Эркектерин теке деп аташкан. Көчмөн турмушка оор шарттарга ылайыксыз болгондуктан кыргыздар уйларды аз багышкан. Кыргыз уйларынын сүттүүлүгү төмөн болгон. Уйдун жаңы төрөлгөнү музоо, 1 жаштагысы торпок, 3 жаштагы ургаачысын кунаажын, эркегин нопаз, андан кийин бука, 3 жаштагы бычмал эркеги кунан өгүз, 4 жаштагысы бышты өгүз, 5 жаштагысы асы өгүз деп аталган. Тянь-Шандын, Памирдин жана Алайдын бийик тоолорунда жашаган кыргыздар топоз багышкан. Топоздор эң бийик, суукта, кар калың жерлерде өсүп, көбөйө берген. Анын эти, сүтү, азык катары өздөрү жүк ташуучу транспорт катары пайдаланылган. Топоздун 1 жашка чейинки баласын кыргыздар мамалак деген. 2 жаштагысы кунан мамалак, 3 жаштан өткөн саан топоз инек, ал эми эркеги бука делип аталган. Кыргыздар аз санда болсо да төөнү аздектеп баккан. Төөнү кыргыздар негизинен транспорт катары пайдаланган. Төөнүн жүнү чууда өзгөчө бааланган.
Аны кыркпастан түлөгөн кезде тарап алган. Андан жеңил чепкен, төшөк, жип жана башкаларды жасашкан. Терисинен көкөр, күнөчөк жана башка үй тиричилигинин буюмдары жасалган. Аттын эрин каптаган. Кыргыздар төөнүн жаңы төрөлгөнүн бото, 1 жашка чейинкисин сүт тайлак, 2 жаштагысын тай тайлак, 3 жаштагысын кунан тайлак, 4 жаштагысын бышты тайлак, 5 жаштагысын асый тайлак, чоң төөнү инген, эркегин буура, бычымалын атан деп атаган. Кыргыздар төө бул көрк деп бул жаныбарды жакшы көргөн. Кыргыздарда төө тууганда кадимкидей сүйүнчүлөө, ботонун кулагына сөйкө салуу салты болгон. Жогоруда айтылгандардын баары кыргыз элинин мал чарбачылыгына өзгөчө мамиле кылгандыгын айгинелейт. Кыргыздардын ичинде миңдеген малдын ар бирин өңүнөн чыгарып тааныган адамдар болгон. Тулубай өңүдүү малды өзгөчө жылкыны сынай билген сынчылар, саяпкерлер кыргыз элинин арасынан өтө көп чыккан. Кыргыз эли 4 түлүк малды гана асырабастан дыйканчылык жана аң уулоо менен да кесип кылышкан. Бирок дыйканчылык жер шартына байланыштуу ар кайсы аймактарда ар кандай деңгээлде болгон. Байыркы заманда эле дыйканчылык Фергана жана Чүй өрөндөрүндө гүлдөп өскөн. Монгол баскынчылыгынын мезгилинен кийин дыйканчылык айрыкча Кыргызстандын түндүгүндө өтө төмөнкү деңгээлге түшкөн. Буга чейин Ысык көл менен Шүйдөгү дыйканчылык орустардын көчүп келүүсүнүн натыйжасында гана өнүгө баштаган деген ой-пикирлер айтылып келген, бирок бул туура эмес. Дыйканчылык ал мезгилден мурда эле, такта айтканда 17-кылымдарда ойрот феодалдарын сүрүп чыгарган мезгилде деле жакшы өнүккөнүн археологиялык эстеликтер далилдейт. 17-18-кылымдарда Фергана гана эмес, Теңир тоодо да дыйкандар жерди иштетүүдө сугат арыктарын пайдалана билишкендигин тарыхый булактар айгинелейт. Андан кийинки тарыхчылардын жазып кетишине караганда, дыйканчылык Ысык көл, Чүй, Талас, Кетмен-төбө, ал эле эмес бийик тоолуу Ат башы өрөөнүнө да кеңири кочак жайганын билебиз. Кыргыз элинин дыйканчылыгынын кошуна отурукташкан өзбек, тажик, Синьцзяндагы уйгурлардыкы менен көп окшоштук жагы бар. Жер шартына байланыштуу Кыргызстандын түштүгүндө түндүккө караганда дыйканчылык жакшы өнүккөн. Түштүктө пахта, буудай, жүгөрү, күрүч жана жашылча жемиштерди өстүрүшкөн. Ал эми түндүктө негизинен буудай, арпа жана суулуу айдашкан. Арпа айрыкча тоолуу жерлерде көп айдалган. Кыргыздар жашылча жемиштерге анча көңүл бөлгөн эмес. Бийик тоолуу шарттарда да жерде сугарганга арыктарды, ал эми суу аска таштын боору менен өтө турган болсо, ал жерге карагайдан жасалган жасалма арык ноолорду курушкан. Арыктарды казганда кетмен, чукулдук жана темир күрөктөрдү пайдаланышкан. Арык казган учурда чоң таштарга туш келишсе, келтек деп аталган кабел тең таяктар менен ал таштарды оодарып салышкан. Жаңы казылган арыктарга биринчи жолу суу кое берерде жер сууга сыйынуу деп малдан курмандык чалышкан. Арыкты ошол текеректеги сакалдуу кишилердин көрсөтмөсү менен жапа-тырмак казышкан. Арыктын деңгээлин көз болжол менен эле аныкташкан элдик адистер болгон. Алар кыбачы деп аталган. Карагайлардан ноолорду чабарда керки деп аталган мизи балтаныкындай, бирок кичине, сабына туурасынан келтирип сапталган темир куралды колдонушкан. Дагы бир колдонулган курал байтеше деп аталган. Анын сабы узун, мизи балтаныкындай жалпак, бирок туурасынан сапталган. Эгерде арыкка суу көп келүүчү жерлер болсо, анда 2 ноону катар коюшуп, аларды түркөктөргө бекитишкен. Ноолорду бири-бирине темирден жасалган чеңгектер менен кырматышкан. Айдалган жерлерин жайлоодун убак-убагы менен келип сугарып турушкан. Күзүндө келгенде жыйнап алышкан. Түшүм жыйналгандан кийин гана тоодогу малды ылдый түшүрүшкөн. Жакадагы эгин чөптөрдү негизинен жатакта келген жатакчылар багып өстүрүшкөн. Негизги жер айдаган курал буурсун болгон. Аны түштүктөгүлөр омоч деп аташкан. Анын уштуу жагына чоюн тиш кийгизишкен. Ал эми 8-кылымдарда кыргыздардын тишти арчадан да жасагандыгы белгилүү. Дыйканчылыктын бардык жумуштарына ылайыкташтырылган кетмен куралы азыркыга чейин кеңири колдонулуп келе жатат. Жер айдагандан кийин үрөндү баш кийимдерине, этегине же териден жасалган торбуга, чакага салып алып, кол менен себишкен. Ал эми кээ бир жерлерде ат үстүнөн да себилген. Үрөн сепкенден кийин мала же шак мала деп аталган бутактуу шыргый менен тырмашкан. Кийин такта айтканда 19-кылымдын экинчи жарымында темир сокко менен темир тырмоолор пайда боло баштаган.
Төшүм жыйноодо жалгыз курал кыргыз-орок же кол-орок болгон. Ал эми Борбордук Азиянын башка аймактарында мангел деп аталган орокко окшош, бирок тиши жок курал колдонулган. Эгинди талаадан боолап, кырманга, чийнеге, жер өгүзгө салып ташып келишкен. Кырмандан эгинди төмөнкүчө бастырган. Ортого орнотулган мамыга жыгачтан, ишке талдардан жасалган терек чамбири кийгизип, ага аттарды же өгүздөрдү катар байлап, мамыны айланта айдап бастырышкан. Бул темин деп аталган. Бастырылган эгиндерди биринчи жолу айры менен, экинчи жолу жыгач күрөк менен жерге сапырып тазалашкан. Темин бастырууда молу таштарды да пайдаланышкан. Аны ири таш кесектеринен колго чегип жасачу. Боодайдан суу тегирмендерге ун салдырышкан. Ал эми жарма, максымга талканды, бозого шакты, угутту жаргылчактарга колго тартышкан. Эгинди кырмандан толугу менен бастырып бүткөндөн кийин майда жандыктан курмандык чалып, дыйкандын колдоочусу Баба дыйканга багышташкан. Аң уулоо чарбачылыгы кыргыздардын ата-бабасынан келе жаткан кесиби катары 20-кылымга чейин кеңири сакталган. Аң уулоодо мылтык, капкан, тузак пайдаланылган. Андан сырткары мүнүшкөрлөр бүркүт, куш менен аң уулашып, аларга карышкыр, түлкү, коён, кекилик, чил жана башкаларды алдырышкан. Кыргыздар илгертен бери тайган агытып, мергенчилик кылган. Эл ичинен талыкпаган, көзгө атар мергендер чыккан. Аң уулоо менен кесип кылгандарды мергенчи деп аташкан. Мергенчи айылдагы эң кадырлуу адамдардан болгон. Айрым мергенчилер аң уулоо менен бир айылды баккан. Аркар, кулжа, текелерге кээде 10дон да көп киши чогуу чыгышкан. Анда жердин уусун билген мерген кийиктерди үркүтүүгө атайын кишилерди жиберген. Аларды айдакчылар дешкен. Ал эми калгандары болсо колдоруна мылтык алып ыңгайлуу жерлерде жашырынып, үрккөн кайберендерди алдынан тосуп атышкан. Алар тозотогулар деп аталган. Мергендин келе жатканда алдынан жолуккандар шыралга сурашкан. Аларга атып алышкан кайберендин этинен сөзсүз бөлүп беришкен. Бербесе намыс, уят, кийинки аң уулоодо жолу болбой калат деп эсептелген. Кээде аткан кайберендин этин шыргалга таратып берип, үйүнө куруул келген март мергенчилер да болгон. Кыргыздар эзилден эле кайберендин жашоо шартын жакшы билишкен. Ошондон улам кыргыздын жыл эсебиндеги 12 айдын жетүүнүн аттары да кайберендерге байланыштуу коюлган. Аң уулоодо пайдаланылган итти кыргыздар тайган деген. Аны күчүк кезинен сөөк, чийки эт бербей, итке талатпай, эр-жүрөк кылып кастарлап багышкан. Тайгандардын кыраны жолборс, эң мыктысы кумайык деп аталган. Кыргыздарда кумайыкты көк чурут туйт, туулгандан 3 күнгө жете киши көрсө кумайык тайган болуп, андан өтсө жорунун балапаны болот деген ишеним болгон. Кыргыздар атты кандай таптаса, тайган менен кушту да ошондой эле аздиктеп таптаган. Аң уулоого бүркүт менен кушту да пайдаланышып, бапестеп таптап асырашкан. Куш таптап, куш салган адамдар мүнүшкөрлөр деп аталган. Кыргыздарда негизинен мал чарбасынын продукцияларын иштетүүгө байланыштуу үй кол өнөрчүлүгү өнүккөн. Кой жүнүнөн кездеме токуу үчүн жип иришкен, ал эми терисинен тон менен жылуу шым тигишчү. Жүндөн боз үйлөрдү жапа турган кийиз жасашкан. Кийизден кийим-кече, баш кийимдерин, төшүнчүлөрдү жана башкаларды жасачу. Бут кийим, кийим-кече, идиш-аяк үчүн териден өтө жөнөкөй жол менен булгаары, ал эми жыгачтан боз үйдүн кереге уктарын, түндүгүн, эшигин, ээр, такта, идиш-аяктарды жасашчу. Темирден болсо түрдүү курал жабдыктарды, эмгек куралдарын, күмүш менен алтындан турмуш тиричиликте колдонулуучу ар түрдүү кооздук буюмдарын жасашкан. Кыргыздардын чарбасы негизинен натуралдык мүнөздө болгону менен соода сатыкта өнүккөн. Соода көп учурда товар алмаштыруу, бартердик мүнөзүндө болгон. Такта айтканда, малды жана мал чарба продуктулары соодагерлердин товарына алмаштырылчу. Кыргыздарга Ферганадан, Кашкардан, Кулжадан, Россиядан соодагерлер келишчү. Алар кездемелерди, чай, тамеки, күрүч, кургатылган жемиштерди алып келе турган. Россиядан ноту, чыт кездеме, булгаары темирден жана чөйүндан жасалган буюмдарды алып келишчү. Кыргыздар бул товарларды малга, териге, кийизге, жүнгө, баалуу аң терилерге алмаштырып алчу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.